октябрь окуялары бул күтүүсүз болгон басып алуучулук. Себеп аянтка 14 саясий партия президент кетсин, төңкөрүш болсун деп чыккан жок. Бир гана талап менен чыккан. Шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу деген. Мына ошону менен гана чыккан, башка талап болгон эмес. Кийин шылуундар башка жагына оодарып кетишти, башка жагына колдонуп кетишти. Аны тарых өзү көрсөтүп атат, тастыктап атат. Кандай жолдор менен келгендигин биз ошондо айтканбыз. Бул мыйзамсыз, бул конституцияга каршы. Эрте кечпи мунун мыйзамдык конституциялык баасы берилет. Ошондо убадалар аткарылды? Эми убадандан бери нече убада. Менимче бир 70-төөгө деле жүк боло тургандай эле убадалар болду, бирок тилекке каршы Кыргызстанда азыр расмий ушундай бир жагдай туруп калбадыбы. Убада бериле берет, бирок анын бирөө да аткарылбайт. Ошондуктан элде түк ишеним калбай аткандыгы ошонун. Айтылган сөз деле башкача болуп кетип баратпайбы? Бир аздан кийин эле башкача болуп кетип баратпайбы? Башта бир 2-3 күндөн кийин болуп калган болсо, азыр бир 2 сааттан кийин эле жок, андай маселе болгон эмес, андай нерсе айтылган эмес деген сөз тилекке каршы расмий бир позицияга айланып бараткандыгы бул өкүнүчтүү. Бул кыргыз бийлигине эч качан бир абийир алып келбейт. Себеп айтылган сөз атылган ок болуш керек. Жалпы аны маселелерди алсак, каталар да бар, ошонун арасында жетишкендиктер да бар. Бир тараптуу айтуу кыйын. Бирок мен бир нерсени так билем. Өзүм юрист болуп, жалпы дүйнөнүн цивилизациясынын тарыхына кызыккан, окуган адам катары эч качан эч бир революция жакшылык алып келген эмес. Революциянын арты кан, адам өлтүрүү, зордук, зомбулук. Ошон үчүн биз революция жолунан эволюция жолуна эч акыл өтүшүбүз керек эле. Пикирим ушундай. 1 жыл, 2 жылдын ичинде мен оюмча баягы күтүлгөн эл ойлоп аткан нерселерди мындай жасаш кыйын. Бирок эми айлыктар көбөйүп атат, дагы көп нерселер болуп атат. Анан кийин мына Тажикстанга окшогон, Тажикстандын баягы чек арасында болуп аткан иштер боюнча ушундай нерселер болуп кетип атпайбы? Баягы бюджетибиздин акчалары ошол жака кетип атат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, жетиштиктер жок дегенге болбойт. Бар. Эми бирок ар бир адам сезе тургандай, анын бир 2 жылдын ичинде кылыш оңой эмес. Ушу 7 миллиондун жарымысы сезе тургандай кылыпчы. Бирок көп нерселер жасалынып атат деп ойлойм. Жаңы эле эшке чыгып келдим да, жаңы эле келишиптир да. Анан эми октябрь окуяларынан ошакта мен да жүрдүм да. Ошо катышкан жабыркаган адамдарыбыз кайрылып, мамлекет тарабынан арасында компенсация, көп компенсация алгандар бар экен, такыр албагандар бар экен. Бирок ошол учурда октябрь окуяларынан кийин мен вице-премьер-министр катары комиссия түзгөм да. Саламаттык сактоо жана Минсоцтруктан комиссия түзүлүп, признать экспертизадан өткүлө деп. Ошол экспертизадан өтүшүптүр, жакында эле сот тутуп алышыптыр. 1-май районунун сот тутуп алышып, их признали потерпевшими. Эми деген мамлекет тарабынан бизди расмий түрдө ошол бизге статус бергиле деп деген талап менен аз келишиптир да. Ошол Ак үйдүн тиги восточный сторона. Негизи октябрь окуяларынан кийин берилген убадалар канчалык аткарылды деп айтасыз? Мен өзүм үчүн эле жооп бере алат окшоймун. Ал окуяда катышкан адам катары эми көп нерселер талап кылынган эл тарабынан, канчалык аткарылып жатканына эл эле баа берет болуш керек. Мен депутат катары өзүмдүн атыман эле жооп бере алат болуш керек.